Assalamu алейкум, каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз оозу ачарга даамдуу картошканан котлет жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 1 килограмм жууп тазаланып алынган картошканын үстүнө 1 чай кашык туз салып, суу куюп, кайнатып бышырып алуу керек. Бышкандан соң суусунан ажыратып, эзип алуу керек. Бизге көк чөптөр керектелет. Көк пияз, укроп, петрушканы колдондум. Картошканын үстүнө 2 дана жумуртканы чагып салабыз. 3 тишче чеснокту майдалап салдым. Туурап алынган көк чөптөрдү да салабыз. 1 чай кашык туз жана мурч коштум. 4 аш кашык толуу ун кошуу керек. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Мына ушундай коюк масса болуу керек. Аны унга бөлүп, тоголоктоп алабыз. Кызыган сковородкага өсүмдүк майынан куйдум. Бир четтен салып, бышырып алабыз. Мына биздин картошканан жасалган эң оңой котлеттерибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгурочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.